Assalomu alaykum urmatlı Kırgız Top kanalının görүүчүлөрү, sizler менен Бек Шамиров. Бүгүнкү видеобузда биз Кыргызстандын атыны дүйнөгө тааныткан балбан кызыбыз Мээрим Жуманазарова тууралуу бир нече кызыктуу фактыларды айтып берүүнү туура көрдүк. Андыктан достор, бул видеону колдоо иретинде ар бириңиздер бул видеого бирден лайк коюңуздар. Кыргыз Топ каналына катталыңыздар жана бул видеону башкалар менен бөлүшүңүздөр. Биз видеобузду баштадык. Жуманазарова Мээрим Рахмадиловна 1999 жылы 9 ноябрда Талас облусуна караштуу Бакай Ата районунун Оро айылында туулган. Атасы Рахмадил Жуманазаров 1955 жылы туулган, эркин күрөш боюнча машыктыруучу. Апасы Айнура Чолпонкулова 1971 жылы туулган. Мээрим 8 туугандын 4-чүсү. 2005 жылдан 2014 жылга чейин туулуп өскөн айылындагы мектепте билим алган. 2014 жылдан 2016 жылга чейин Кыргызстан эл аралык университетинин коллежинде билим алган. 2017 жылдан тартып Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясыны аяктаган. Мээрим Жуманазарова 12 жашында спортко келген жана спорт тууралуу ал мынтип айтып келет. Мен 12 жашымда спортко келгенмин. Айлана чөйрөмдө бардык тааныган адамдарым, атамдан баштап бир туугандарыма чейин, жада калса бирге мектепте окуган классташтарыма чейин спортто машыгып келген адамдар болгон. Албетте мен спортту тандадым жана спортту тандаганым үчүн бүгүнкү күндө өкүнбөймүн деп айтып келет. Атасы Рахмадил Жуманазаровдун айтымында атайын спорттук мектепте окуй электе айылда машыгып жүрүп эле 2014 жылы Бангкок шаарында өткөн Азия чемпионатына барган жана ал жактан коло медаль менен кайткан. Демек достор, барыңыздар эле Мээрим Жуманазарова канчалык таланттуу кыз экендигини түшүнүп турасыздар, канчалык таланттуу спортчу экендигини түшүнүп турасыздар. Себеби атайын спорттук мектепте окубай туруп эле Азия чемпионатына барып коло медаль утуп алуу бул жөнөкөй эле адамдын колунан келе бербейт. Достор, биз жогоруда Мээрим Жуманазарованын айлана чөйрөсүндөгү бардык адамдар спортко жакын адамдар деп айтып кеттик элек. Буга дагы бир далил. Классташы дагы олимпиадага катышкан. Классташы Айпери Медет кызы дагы бул ирет олимпиада оюндарына катышып, өзүнүн мыкты көргөзүп 5-орунду ээледи. Албетте Айпери Медет кызы менен Мээрим Жуманазарова бир класста окуган. Бүгүнкү күндө бир залда машыгышып бирге ийгиликке жетишип келет. Кыргызстандын атыны бирге дүйнөгө таанытып жатышат. Мындан тышкары достор, классташы менен эле токтолуп калбай, жада калса жездеси дагы спортчу. Мээрим эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону Улукбек Жолдошбековдун балдызы. Ушул жылдын январ айында ал спортчу Жуманазарованын бир тууган эжеси Мунарага баш кошкон. Достор, демек Мээрим Жуманазарованын айлана чөйрөсүндө канчалык спортчулар көп экендигини түшүндүңүздөр. Келиңиздер достор, Мээрим Жуманазарованын ийгилигине, жетишкендиктерине жана жеңиштерине токтолуп кетели. Андан кийин дагы бир нече кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Мээрим Жуманазарова 2014 жылы Таиландда өткөн өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатында коло медаль уткан. 2016 жылы өспүрүмдөр арасында дүйнө чемпионатында коло медаль. 2017 жылы жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль уткан. Жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында коло медаль. 2018 жылы жаштар арасында кайрадан Азия чемпионатында алтын медаль утуп алган. 2019 жылы эл аралык турниринде алтын, жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында коло медаль уткан. 2020 жылы дүйнө кубогунда алтын медаль утуп алган. Өзүңүздөр билгендей эле 2021 жылы Кыргызстандын атыны дүйнөгө таанытып, Япониянын Токио шаарында болуп өткөн Олимпиада оюндарында коло медалды утуп алып, Кыргыздын элини кубандырды. Албетте ар бир спортчу спорт карьерасында жаракат алат. Мээрим Жуманазарова дагы албетте жаракатсыз бул ийгиликтерге жеткен эмес. Өзүнүн жаракаты тууралуу Мээрим Жуманазарова интервьюлардын биринде жылына 2-3 жаракат аларыны айтып берген. Албетте ал жаракаттарынын кесепетинен кээ бирки учурларда ийгиликтерге да жете албай калат. 2000 эң чоң жаракаттарынын бирини 2019 жылы алган. Ал жаракаты тууралуу Мээрим Жуманазарова мынтип айткан: дүйнө биринчилигинде жалпысынан 4 беттеш өткөрдүм. Ошонун экинчи кармашында биздин салмактагы фаворит россиялык Ханым Валиева менен беттешип жатып,
кийининен жаракат алгам. Ага чейин эски жараттар бар болчу. Беттеш учурунда кийинип чыгып кайра кирип кеткен. Бул мелдештен аябай алтын алгым келген. Чоң каалоо менен баргам. Колум чыкканда мен үчүн жаштар арасындагы дүйнө чемпионаты ушуну менен бүтүп калабы деп жаман болдум. Ушунун айынан эртеси финалда утулуп күмүш алдым. Эң кызыгы достор, 2020 жылы болгон пандемия Мээрим Жуманазаровага өтө чоң пайдасын тийгизген. Себеби 2019 жылы алган жаракатынын айынан Мээрим Жуманазарова 2020 жылы Токиодо болуп өтүүчү Олимпиада оюндарына катыша албай калат болчу. Пандемиянын айынан бул оюнду 2021 жылга жылдырды. Демек, Мээрим Жуманазарова 2021 жылга чейин ден соолугун чындап, өзүнүн формага алып келип, бүгүнкү күндө Токиодо болуп өткөн 2021 жылдагы Олимпиада оюнунда коло медалды алды. Бул тууралуу Мээрим Жуманазарова мынтип айткан: карантин болгону Олимпиаданын бир жылга жылганы мага бир четинен пайда алып келди. 2020 жылы өтсө лицензия алганга дагы, Олимпиадага катышканга дагы мүмкүнчүлүгүм болбойт болчу. Болсо да кайра колумду оорутуп алмакмын. Жакшы айыга элегелем. Бул менин биринчи Олимпиадам болчу. Алгач лицензия алууга максат кылганбыз. Ага жеткенден кийин дитибизди Олимпиадага койдук. Бардык спортчулар алтын алгысы келет. Күмүштөн да, колодон да баалуу эмеспи. Пьедесталда өлкөңнүн гимни ойнойт. Бул сөз менен айтып бере алгыс сезим. Мен дагы алтын алгым келген, бирок 2020 жылы жаракаттын айынан алтын эмес, коло дагы утмак эмесмин. Жада калса лицензияга ээ болушум күмөн эле. Кудайга шүгүр, элимди коло менен да кубандыра алдым. Демек достор, эгерде Олимпиада оюнуна коронавирус тоскоол болбой 2020 жылы болуп өтө турган болсо, Мээрим Жуманазарова ал оюнга катыша албай калат болчу. Мээрим Жуманазарова качан үй бүлө курасың деген суроого, албетте ар бир кыз үй бүлө куруп, балалуу болгусу келет, бактылуу апа болгусу келет деген оюну айткан. Ошол эле учурда жакынкы жылдарда үй бүлө куруу планы жок экендигини билдирген. Жана достор, Мээрим Жуманазарова өзүнүн сүйлөшкөн жигити жок экендигини, сүйүүгө мас болуп, сүйүүнүн аркасынан ыйлап жүргөн учурлары болбогондугун айтып билдирет. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Эгерде бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого сөзсүз бир лайк коюп, Кыргыз Топ каналына катталып кетиңиздер. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.